Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Нуралы мырзаны сунуштайбыз. Биздин айфарт унаалар кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен, жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. 5 пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А, биздин байланыш номер +7937 762 37 30. Президент Садыр Жапаров Кытайга конду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 17 майда мамлекеттик сапар менен Кытай эл республикасына келди. Бул тууралуу кытайлык CCTV агенттиги Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Мамлекет башчысы сапардын алкагында Кытай Борбор Азия саммитине да катышат. Белгилей кетсек, ушул жылдын 18 майынан 20 майына чейин созула турган сапардын жүрүшүндө Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландаштырылууда. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери боюнча кызматташтыкты тереңдетүү жана кеңейтүү маселелерин талкуулашат. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун Кытай эл республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян, Кытай элдик саясий консультациялык кеңешинин бүткүл Кытай комитетинин төрагасы Ван Хунин жана Кытай эл республикасынын башка расмий өкүлдөрү жана бизнес чөйрөлөрү менен жолугушуулары пландалууда. Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамындагылар Айгүл Жапарова, президенттин жубайы, Жээнбек Кулубаев, тышкы иштер министри, Муратбек Азымбакиев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы, Актилек Мусаева, Кыргыз Республикасынын Кытай эл республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, Айбек Жуншалиев, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын начальниги, Азамат Осмонов, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын начальниги, Аскарбек Жаныбеков, айыл чарба министри, Алтынбек Максутов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри, Талантбек Иманов, санариптик өнүктүрүү министри, Тилек Текебаев, транспорт жана коммуникациялар министри, Данияр Амангелдиев, экономика жана коммерция министри, Талайбек Ибраев, энергетика министри, Умбриэль Темиралиев, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору, Самат Исабеков, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы, Эмилбек Абдыкадыров, Бишкек шаарынын мэри, Бакытбек Четигенов, Ош шаарынын мэри. Булак Назар Ньюс кежи. Димитриевкадагы атышуу, жарадар болгон кызматкерге операция жасалууда. Чүй облусунун Димитриевка айылында ок атышуудан улам жарадар болгон укук коргоо органдарынын кызматкерине операция жасалып жатат. Бул тууралуу Супер KG порталына саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Ага учурда операция жасалып жатат. Ал эми жарадар болгон экинчи кызматкер амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн деп билдиришти министрликтен. Бүгүн 17 май күнү эртең менен Димитриевка айылында атышуу болуп, айыл курчоого алынган. Кийинчерээк Ички иштер министрлиги атайын операция болгонун, анда куралдуу каршылык көрсөткөн террорчу жок кылынгандыгын билдирген. Булак Супер KG. Кытайлык компания Кыргызстанда электромобиль чыгарууга белсенди. Экономика жана коммерция министрлиги менен Кытайлык Евразия Индастри компаниясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө меморандум түзүлдү. Бул туурасында ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Документте министр Данияр Амангелдиев жана компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү Цзян Юсян кол коюшкан. Тараптар белгилегендей, Кыргызстанда жаңы энергия булактарын пайдалануу менен автомобилдерди жыйноочу завод куруу, анын ичинде электромобилдерди тейлөө үчүн тийиштүү инфраструктураны түзүү мүмкүнчүлүгүн изилдөөгө өз ара кызыкчылыкты карайт. Өлкөдө электромобилдерди тейлөө борборлору, зарядтоо станциялары жана аккумуляторлорун алмаштыруучу станциялар бар экени айтылды. Меморандум алкагында Евразия Индастри Бишкекте электромобилдерди жыйноочу заводдун курулушуна инвестиция салууну пландаштырылууда. Министрликтин маалыматы боюнча инвестициянын көлөмү $150 миллион түзөт. Долбоор ишке ашкандан кийин 500 жаңы жумушчу орун пайда болуп, жылына 5000 электромобиль чыгарылат. Булак Назар Ньюс KG.
Рамзан Кадыров урдалган аргымагымды Украинанын атайын кызматынан сатып алдым. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров өзүнүн Telegram каналына Чехияда урдаткан айгырын украиналык атайын кызматтын ортомчулугу менен кантип кайрадан сатып алгандыгын жазды. Ал Зазу деген атын Чехиядан урдатып жибергенин мартта билдиргенин жылкы 2014-жылы антироссиялык санкциянын каарына кабылганын белгиледи. Тагыраагы ат Кадыровдун сыртка чыгарылбай турган мүлкүнүн катарына кошуп жазылган. Жылдын башында ортомчулар аркылуу мага украиналык атайын кызматтын өкүлдөрү чыгып, Зазуну сатып алууну сунушташты. Алар бул жылкыга жакын экенимди билишкен. Чындыгында жаңылган жок. Мен макул болдум. Ачыгын айтсам, Зазуну расмий эле беришет. Тагыраагы санкцияны алат же башка ыкмалар менен келет деген ойдо болдум. Бирок атайын кызматтын башкача планы бар экен. Алар Чехиядагы полиция кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, атканадан жылкыны уурдап кетишти деген сценарий менен иштешиптир. Эсиңиздерге сала кетейин да, мындай кымбат жылкы кантип эле жөн жерден жок болуп кетсин, көрсө мүмкүн экен. Азыр айгырды үйгө алып келе жатышат. Атымды кайра кайтарып алыш канча акча турду дебейсизби? $18,000 деп жазды Кадыров. Мурда ал Зазунун канча турарын билдирген. Аймактын жетекчисинин айтымында $10 миллион кем турбайт. Достор, андыктан Европадан бир нерсе алып келиш керек болсо, украиналык атайын кызматка кайрылгыла. Тез, анча кымбат эмес, кесипкөйлүк менен санкцияны айланып өтүп алып келип берет деп кошумчалаган Чеченстандын башчысы. Булак Спутник Кежи. Баткенде өрүк бышты. Баткендин Кадамжай районуна караштуу Кайтпас айылында өрүктөн эрте бышуучу сорту толугу менен бышты. Жергиликтүү дыйкандар түшүмдү жыйнап сатыкка чыгарууда. Белгилүү болгондой, учурда элеттиктер 1 килограмм өрүктү 80-100 сомдун тегерегинде сатышууда. Багбандар бул жылы өрүктүн түшүмдүүлүгү жакшы экенин айтышат. Баткен облусунда жалпы 8.000 гектар өрүк бактары бар. Анда жыл сайын 100.000 тонна өрүк жыйналып алынат. Анын 20% гана жергиликтүү кайра иштетүүчү ишканаларда кайра иштетилсе, 80% чет мамлекеттерге экспорттолот. Булак Супер Кежи.